Берүүбүздү улантабыз. Мен ойлойм аябай жагымдуу болду. Бардыгыңыздарга жакты деген ишеничтебиз. Үмүттөбүз. Ал эми бизде дагы да коноктор бар. Куттуу студиябызда куттуу коноктор. Бүгүн бизде конокто эл аралык Саякбай Манасчы фондунун президенти Саматбек Ибраев агабыз. Жана ошондой эле Манасчы Дөөлөт Сыдыков жана ушул фонддун мүчөсү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Байрамыңыздар менен. Рахмат сиздердин да байрамыңыздар менен. Орозоңуздар кабыл болсун. Бирге болсун. Бирге болсун. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ден соолуктар жакшыбы? Ошондой эле болсун. Ошо сиздерден жакшы кабар уктук. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошол иш-чаралар жөнүндө сиздердин өзүңүздөрдүн оозуңуздардан угалы деп чакырып атабыз. Сиз ушул фондко президент болуп келгенден бери эле манасчыларга 3 үй тартуулаган экенсиздер. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Биздин фонд баягы өзүнүн максатында эле иш алып барып атат бүгүнкү күндө ошо. Биздин негизги максатыбыз ушу Манас эпосун бүткүл дүйнөсүнө адамзатка толугу менен ушуну жеткирүүгө аракет кылуу максаты ошо таркатуу болуп иштедик да. Ошонун негизинде мына жакында ошол 4-июнь күнү ошол улукка мамиле деген аттагы иш-чарабыз болду. Ушул иш-чарада биз негизинен ошол 3 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүгүндө ошол биз жакында былтыр ошол Саякбай Манасчы атабыздын энциклопедиясын чыгарабыз деп журтубузга сөз берип койдук элек. Ошол мына ушуну бете чыгаруу болду. Ушунубузду элибизге тартууладык. Буюрса булардан жакшы чоң эмгек болду. Бул дагы ошол Биздерге жакыныраак көрсөтөлү. Режиссерлор Улуттук жакыныраак. академиянын менен чогуу биргеликте чыгардык. Ал жерде өтө көп 100ге жакын жаамат иштеди. Ушуларга да мына бүгүнкү күнү телекөрүүчүлөрдүн алдында терең ыраазычылык билгизип кетели дедим эле. Улуттук академиянын эмгек жааматына. Бүгүнкү күндө ушул биздин фонддо өзүндө сатылып атат. Анан мындай керектүү тийиштүү мына окуу жайларына өзүнүн фонддун атынан бекер берип атабыз. Бүгүнкү күндө ушул Манас жайылтуу боюнча биздин максатыбызды аткаруу негизинде. Андан китептин чыгышына сөзүңүзгө аралжы кечиресиз. Ким демирчүлүк кылды? Бул китептин кичинекей журнал чыгарыш аябай кымбат да. Китептин чыгышына демирчүлүк мен өзүм демирчүлүк кылдым. Буюрса ушул бүгүнкү күндө 500 нускада чыгардык. Андан сырткаркы бөлүгүндө ушул биз ушул убакка чейин 25 жылдын ичинде ушул Манасты эпосун таркатууга эмгек кылган биздин өзүбүздүн жарандарды, өзүбүздүн эмес сырттагы чет элдеги жүргөн жарандардын Кытайдагы, Кыргызстан ыраазылык билгизип коелу деген иретте өзүбүздүн төш белгисин чыгарганбыз. Манас эл аралык Манас Саякбай Манасчы фондунун. Ошол төш белгилерибизди бир 30тай жараныбызга тапшырдык. Анын ичинде Кытайдан келген, Казакстандан келген дагы ушул Манас эпосуна кызмат кылган президентибиз агайларыбыз бар. Агышыда Манас эстелигин ачып, Россияга да ачып ошо. Ошондон баштап бардык кызмат кылган адамдардын баарына тапшырылды. Дөөлөт мырза, дагы да кандай иш-чаралар болуп атат? Бая сүйлөшүп өткөндөй, көптөгөн Саякбайга ошо арналган көптөгөн иш-чаралар болот экен, болуп атат. Ошол тууралуу дагы кино тартылып атат ошол эле. Ошол тууралуу айтып кетсеңиздер. Ошо кинодо 4 Манасчы көркөм кеңеште иштеп атабыз. Таланталы Бакчы, Рыспай Исаков, Улан Исмаилов, анан мен. Анан бул киши бир чети сиз сурасаңыз тартым айткан жок. Ошо кинодо иштеп аткан 3 Манасчыга ошо үйдүн сертификатын берди. 3 бөлмөлүү үйдөн. Сиз барсызбы? Рахмат. Таланталы Бакчыев агабыздын үйү бар экен, ошон үчүн 3 Манасчыга. Андан сырткары дагы 4 Манасчыга деп кийинки кезекте деп убадасын берип айтты бул киши. Анан киного кайрыла турган болсок, ошо кинодо Эринс Абжапаров агабыз режиссерлук кылып, сиздер айтып аткан Төлгөбек деген жигит сүрөтчүлүк, Хасан Кыдыралиев деген агабыз оператор, казак-кыргызга жалпы белгилүү агабыз. Анан Кудай буйрса, мындай жакшы эл аралык деңгээлге чыга турган, бүт манасчылык касиетти ачып бере турган, манасчы ким экенин билдире турган бир чоң тасма болот деген ишеничтебиз. Жакшы, аябай кызык болот экен. Анан кийин айтыңызчы, ошо Саякбай энциклопедиясын чыгарууга эмне түрткү болду? Эмнеден улам чыгарууну чечтиңиздер? Биз өзү
айыл жергелеринде, толук эле Кыргызстанда, башка чет мамлекеттерде бүгүнкү күндө кыдырып ушу Манас жайылтууга аракет кылып жүргөндө элдердин көйгөйү ушул китеп жагынан абдан чоң муктаждыктар бар экен да. Бул дагы болсо ушул бул жерде өтө мурун биз билбеген ушул бүгүнкү күндө ушул биздин Улуттук академиянын архивинен кол жазмаларынан табылган көп маалыматтар бар бүгүнкү күндө. Ушул энциклопедия Саякбай атабыз тууралуу, чыгармачылыгы тууралуу да. Ошолордун баары жарык көрдү. Бул дагы болсо ушул жакшынакай ушул бүгүнкү күндө мына сиздер өзүңүздөр билесиздер, мына биринчи канал менен чогуу биргеликте биз Манас таануу теле долбоорун алып келе интеллектуалдык оюнду каржылап келатабыз, демөөрчүлүк кылып. Ошондо дагы мына балдарыбыз ушунчалык терең билет бүгүнкү күндө ушул Манас эпосун. Анан ошолор такалып калган маселелер бар. Ошол нерсе мына маалыматтар бул жакта камтылды да. Китеп жетишсиздигинен. Китеп жетишсиздигинен. Бүгүнкү күндө ушул нерсе дагы мына китеп бүгүнкү күндө ушул тереңирээк билип, тереңирээк жайылтууга чоң салым кошот деген ой менен дагы ушул китепти жарык көргөн. Бул китептин ичинде жалаң Манасчы Саякбай атабыз жөнүндө элеби же Манастагыларбы? Каармандар тууралуу да бар окшойт. Бүт энциклопедия бул кишинин айткан Манасындагы каармандарыбы, өзүнүн андан сырткары ошо Саякбайга байланыштуу, негизи эле Саякбайдын бүтүн чыгармачылыгына байланыштуу кирген да бул жерде. Адан баштап Яга чейин. Жакшы экен. Бул күндө бүгүн айтып атасыз 500 нускада чыгардык депчи, бул өтө эле аз да. Анан кийин дагы чыгарсаңыздар керек. Буюрса сөзсүз түрдө көбөйтөбүз. Бүгүнкү күндө ушул чет жактарга дагы мына Россияга, Казакстанга өзүбүздүн филиалдарды ачып атабыз. Буюрса ошол жактарга дагы абдан керек экен, биздин жарандарга абдан керек экен бүгүнкү күндө байкадым. Мен кечээ эле мына буюрса Москвада фестивалдан келдим бүгүн түн менен ошол жерден. Анан байкасам балдар мына кыргыздар самолетто келишти, кыргыз жарандарыбыз. Балдары жалаң орусча сүйлөйт да. Бул дагы биздин өзүнчө бир эме, мал муктаждыкка жараша болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок ушу кыргыз тилин унутпай, өзүнүн салтыбызды унутпай, кайсы жактан келгенбиз, кайсы жактан чыкканбыз, ошонун баарын бүгүнкү күндө эстесек гана, ошондо гана бир мекенге сүйүү, мекендик мындай ички дүйнөңдө байып, ушунчалык бир жакшы нерсе болот го деген. Жумуштарды аткарып жатыпсыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми мындай суроо бергим келип атат. Эс алуу. Биз эс алууга чыгып атабыз да бүгүнкү күндөн баштапчы. Экөөбүздү койгон. Таңкы 5 программасынан. Сиздер болсо жайында кандай эс аласыздар? Эс алуунун кандай түрлөрү жагат? Негизинен эле эс алуу бизге эң негизги бүгүнкү күндө мага жетишпей турган нерсе бул ушул китеп окууга мындай азыраак убакыт жетпейт да. Ушул эс алуу убагында мен ойлойм ушу эң негизги мындайча айтканда ички дүйнөңдү байытуу үчүн бир чоң бир мындай нерсени толуктоого бир шарт түзүлөт да эс алуу. Ошон үчүн сиздерге да мен мындай сунуш катары айткым келет. Ушул биздин китепти алып, Манасты тереңирээк билүүгө мындай өзүңүздөр дагы ынтызар эметсеңиздер, мен бардык жерде айтып келатам. Журналист болобу, окуучу болобу, бизнесмен болобу, ушул Манаска кылган мамилесин өзгөртүп, ушу Манасты тереңирээк билсе, барлык тараптан мындай өнүгүү толук мындай биздин фонд гарантия бере алат да. Жана да патриоттук сезим ойгонуп калат. Окуганбыз. Азыр негизгиси эс алганга деле убакыт жок. Манаска азыр кино даярдыктар, бул эл аралык чоң дүйнөлүк аренага алып чыгабыз деген кино болуп атат. Ошол киного даярдыктар көп убакыт керек экен. Азыр даярдык бүтүп калды. Кудай буйруса августтан баштап съемка жүрүп баштаса, андан сырткары азыр ааламдашуу агы болуп атат да. Ааламдашуу болгондо биздин өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды бүтүн мындай жоготуп баратабыз. Ошон үчүн күрөш керек да. Биз эч убакта Манастын туусун кармап алып, эч убакта эс албаш керек. Азыр күрөшө турган. Эс алуу убагында сиздерге барып, китеп алып, бардыгыбыз Манаска көбүрөөк көңүл бурабыз. Буйруса. Эң сонун идея. Өсөр өзүн сыйлайт дейт. Аябай туура иш кылып атыпсыздар. Муңуңуздардан жазбаңыздар, дагы тереңдетип бериңиздер. Бул нерсе бүгүнкү күндө кыргыз үчүн айрыкча, кыргыз эли үчүн, бөбөктөрүбүз үчүн ушундай аба менен суудай керек болуп турган учур. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Келип келгениңиздерге рахмат сиздерге. Сиздерге ийгилик болсун.